Абилазизов Гүлжигит. Абилазизов, э? Абилазизов. Абилбек. Абилазизов. Азизов. Гүлжигит. Ибраимович. 08 07 1980. 18 08 08 07 1989. Туылған жеріңіз? Ошшары. Озгурайлы. Қайсы район? Озгурайлы. Жоқ, район. Айыл, Оштыр, шара. Оштың ішінде, э? Оштың ішінде шара бар. Қаяқтың аты ұлыс? Ошшарын. Қырғыз Республикасының тілі? Россия Федерациясы. Жоқ, Қырғыз Республикасы. Ұлытыңыз? Қырғыз. Біліміңіз? Орта. Үй бүлелік ауылыңыз? Жоқ. Іштеген жеріңіз? Іштеген жерімде жоқ. Мұрда сотталдыңыз бе? Жоқ. Мен алар дар дедім. Салам алейкум деді. Алейкум салам. Бұл жігіт деген сенсің деді, оға деді. Охрана болса ешті отасың деді, оға деді. Тренировка қыл отасың деп сұрады. Бұл отам деді. Тамақ ашын қандай отады деді, тамақ ашы орақ отады деді. Онда жардам керек деді. Оға дедім сразу. Танып тұр деді. Танымайым деді. Оға дедім, действительно жардам керек болшы. Жардам керек деді. Емнеден қиналтасың деді. Барынан қиналтам деді, ақша жоқ. Жатарға жер жоқ, спорт залда жатқан деді. Айттым, киім кешекті ал жоқ дедім. Айтсам анда деді, бір кіші чалады саға деді. Ошол саға ишті алып береді деді. Мақұл деді. Бірінші атын эле айткан жоқ, барғанда тааныштым. Жоқ, белгісіз адам сізге телефон арқылы чалып эле мен жардам беремін десем мақұл бересіз. Жоқ, Босқа тамашалап жатқанбыз. Жоқ, айтты да. Саға чалды бирөө деді. Жоқ, ошол жана биринчи белгисиз номерден чалган эле. Ал мага айткан жок, мындай чалат. Ким экенин айткан жок. Сага бир киши чалат деди. Мақұл деді. Сиз кимсиз деп кызып сурадыңыз го? Мен сурадым, биринчи сурадым да. Бул ким деп сурадыңыз? Ким дедим. Эмне деди? Бул мен Алмамбет дедим. Айтты атын? Ооба. Же такыр атын? Кайсы Алмамбет деп сурадың? Сурадым, мен кимсиң сен, кайсы Алмамбетсиң дедим. Мен ушундай федерациянын президентимин дедим. Күрөш федерациясынын. Фамилиясын айттыңбы? Фамилиясын айткан жок. Атын айтты. Күрөш Алыштын президенти. Мен Алыш күрөш федерациясынын президенти Алмамбетмин дедим. Москва шаарына кондук. Жок, таанып калтырбы же түшпү экен? Кинчи жыл болгон. Таанып калтырбы? Ооба. Тойна. Ошол Домодедово деген аэропорт бар. Ошол кондук. Талаада кетип баратабыз. Ошондой общий бир 7-8 саат жүрүп атабыз. Анан жолдун боюна бир мындай ишикти көрүп калдым. Минск деп жазылып турган. Стрелканы коюп коюптур, түзүп. Отурганда жанагы эшик жактан ошол Алмамбет байке келип калды. Мага көрдүңбү? Эми мен сүрөттөн бир жолдон көрдүм. Анда көргөн эмесмин. Үйгө кирдик, эки этаж үй экен. Мен жакшы салган экен, мурунду ошол делоштан салган экен. Кирдик, киргенде коридор экен. Ошол үйдүн жайгашышын көрсөтүп бере аласызбы? Эми ворота бул жак болот да, заборлор. Ворота экен, анан бул жер жол экен. Жол келет да, андай брусчатка басылган. Мындай жолдун жерге машина туткузса болот экен. Бул үйдүн мына бурчу гараж экен. Үйдүн бул бурчу гараж экен. Анан ошо гараждын эле жанынан. Ошо гараж деп жазып койсоңузчу. Гараж экен. Гараж. Кирген жагы кайсы экен воротасы? Ворота бул жактан кирет экенсиң. Спальня үстүндө бир комнат бар экен, анан спальня жанында да бир комнат бар экен. Ошол жерде ошо Алмамбет байке жатат экен. Биз экөөбүз эле жатат. Ким? Алмамбет байке экөөбүз. Бул жерде анан мага айтты. Сен менин жанымда эле бол деди. А мен не иш кылам бул жерде дедим. Жаныңызда. Десем сен просто тамак аш даярдайсың. Чай ич десең чай алып көтөрүп коесуң деди. Айлыгын 15 000 айлык берем деди.
Эми акча керек да. Мен сразу эле макул болдум. Ошол бул жерде ошентип 2 ай жашадык. Бирок ага чейин ал үйгө келгенде мен келгенден кийин сакалчан киши келген. Бою чоң. Кийин анан ошол мен баргандан кийин 2-3 жолу келгенден кийин анан сакалы жок келди. Сакал мурутун алып коюптур. Келип кетип жүргөндө эле кийин ал Мамет байке Айбек деп калды. Мен аты Айбек турбайбы деп өзүмчө ойлонуп калдым. Анан шаарды көздөй бардык. Мен ал шаарга чынын айтсам ошондо биринчи жолу мен ошо Минскиин шаарын көрдүм. Мындай домдор жаман көп экен, жолдор деле түшүнүксүз экен. Бул жака поворот, ал жака поворот түшүнбөдүм да. Минск уч турбайбы деп анан 2 жагын карап кеттим. Анан бир жолдун домдордун арасынан кирди бир жерге. Домдордун арасынан кирип эле ошо бандай пульт менен ачылат экен, сыртындагы воротасы да. Кандай деп? Пульт менен ачылат экен ворота. Бандай 4 этаж дом экен да. Көчөнүн атын билем, Москвина деген көчө экен. 8-дом деп жазылып турат, чоң. Могул жерде жол экен. Жол эмнеден бөшө экен? Ошол Москвина жол экен да, көчө Москвина экен. Анан бул жака кеткен жол бар экен. Анан могул жерде бир дом, 3 дом подряд турат жердечи. Мен ал 2 домду тартпай эле коеюн да. Биз мына ортоңкусунда жашап аттык. 17 күнү мен тамак кылдым. Эмненин 17-синде? Февралдын 17-синде. Тамак иштеп. Тамак канча? Тамакты 8-де иштеп ошол. Кечкиби? Кечки да. Тамак шаардан алдын айтып, бирөөлөр келиш керек эле деди. Бирөөлөр келет, эшикти ачып коюңуз. Мен ойлодум, бирөөлөр келсе конок келип окшойт деп. Тамак кылайынбы, тасып коюйм дедим. Эштеп кылбай эле кой. Жөнөсү ошо турабыз. Хорошо деп. Ал келгенде сен сыртка чыгып тура бер деп койдум. Мен кандай болуп кетти, важно ойлодум да, мен ошондой адам келиши. Анан 9:30-да тамак ичип кеттик. Ичип бүткөндөн 9:30-да Эмне тамак ичти? ичип бүткөндө эле эшик зоң басылып калды. Мен бардым да ким бул десем эле ачып коелу мага келди деди. Бияктанчы. Хорошо дедим, чыкпады. Ачып койду. Эшикти ачып кой деди, эшикти ачтым. Биринчи сырттагы эшикти ачтым го, домохонун. Алар көтөрүлдү. Мен уже богут кийим кийдим, мен чыгышым керек, эшикти чыгып калсачы. Өзүм чакырам айтам деп койду, кирди. Хорошо дедим. Эшикти ачтым, үйдүн эшигин. Көтөрүлүп, эшикке жакындап баштадым. Алдыда Айбек экен. Азыр. Эшикти ачтым, Айбек экен башында, алдыда. Калган экөөнү биринчи жолу көрдүм. Ачык айтканда. Бири кандай десем, улуту башка адам да. Мен бүткем кийип болуп эшикти ачтым. Эшикти ачсам уже мындай келатыр, лестницадан чыгыпчы. Мен секин чыктым да эшикти тарс жаппадым, кичине ачып койдум. Кирет булар. Айбек чыкты, кандай деп көрүштү. Жакшы дедим, жанында бир киши турат, чоң эле. Жаш бир 50-лерде ачыктап алып. Биринчи жолу көрдүм аны. Караңгы, мына адамды мындай көрсөң толук тааный албайсың да, мындай көрсөң, жүзүнү бир көрсөң, экинчи көргөндө ушул дейсиң да. Жок, сиз эми ошол 3 адам экен, 5 адам келип аткандар. 3 эле адам. Мен ылыйган эшикке чыктым да, сыртка чыктым. Алар мен ошондо жолугушуп өтүп атат да. Мындай өтүп кеттим да мен да. Мындай өттүм.
Алар үйгө кирип атканда мен мындай басып өтүп кеттим чекесине. Күндүз жарык бар да, свет бар эмес пе? Свет жок да. Мындай мутный көрүнөт да, мына көрсөм тааныйм да бирок. Алар мени тааныйм да. Түндө кап-караңгы эмес. Телефонунда чачы кичине агабыраак. Чачы бир аз. Аны ачыктап алып, толмочурам экен. Усак кичине бар. Бою өтө деле узун эмес, өтө деле кичине эмес. Орто, средний. Сиз менен Мындай солидный эле кийип алып. Солидный деген сөз кандай түштү? плащ, пальто. Эми кандай айтканда шымы мындай карашым бар ичинде. Бутунда кара мындай костюм шумен кийип турган сапожка. Üstünde kara kurtlu var. Başı. Baş. Жылан баш, Жылан баш. Açıkta koptur. Etik olmuş şunday. Benden здоровый екен. Üçüncü adamı Umut'u başka adamdı. Же Чечен, же Дагестанец'te. Maçında. İşte sakal var. Mындай бул жерлери мындай өтө деле бети толмош эмес. Кичине мындай кырсыктар чыгып турат экен. Сакал бар экен дейм. Жок, кара сары. Эми кара экен, сапсары экенин билбедим да. Мындай көрсөм мен тааныйм да. Жок, көрсөңүз тааныстычы. Жана айтам. Бул менен бир 30-дарда болуш керек, 30-дардан жогору же. Чоң да, менен чоң да. Кырктан бала билбейм да ошо. Айбек кандайсың деди, көрүшкөн деле жок. Жакшы деп туруп чыгып кеттим ойга. Эми бул билбейм, кекчил адамбы же мен жаман болуп калганбы, мен ошону түшүнбөдүм да. Же характери ошондойбу, мен ошону билбейм. Башынан баштап өзүнчө эле мынтип сүйлөп өзүнчө эле неме берди да. Саламдашкандай, ондай. Ондай салам берген адам мен саламдашкан келет да. Эшикке чыктым. Ондай мен көчөгө жака чыктым. Көчө десе жол эмес. Собордун ичинде да, эшикте сыртта жүргөн. Биринчи этажда, гараж жакта. Мусор бар, мусордун жанында турдум, тоңуп калдым да, эшик суук. Bir saatten aşağı atladım. Akır boboy geçtim ama Padez'e girdim. Padez daha böyle domdur uçuş, çok Padez'in ismi. 20 metre biliyorsun da 1.20 olsun dedi. Padez'e girdim, ben eşikte tursam bulurdu diye 2 saat 3 saat durmak yok. Просто Alcır yaşayanlar görüp kalsa bir de beni urdu atardı degen oy gidip de. Мен урдаган келди деген ой келет. Эми ошондо жок жерден да бирдеме алып кетпейин, дагы алып кетпейин. Элине кой ишкерлик турайын, подъездге келип турдум. Подъездде турсаң деле түшүп чыгышат. Кой ушу аламдан көрүнбөй мындай туруп турайынчы дедим. Подъездде кантип турдуң? Биринчи этаждын подъездине кирдим да, эшиктен киргенде бир аз турдум, кой элдер чыгып турайынчы көрүнбөйлү дедим. Себеби төртүнчү этажда эч ким жашабайт болчу. Biz yaşanan büyük olarak gidiyor. Al jaqtan крышага чыгып кетет да. Аны мындай лестница бар, ошол жакка эч ким чыкпайт болчу. Аны ошо лестницага чыктым да, ошол баягы стеклянный неме бар. Ошондо отурдум ушу подъездде. Тепкичте отурдум. Убакыттар өттү. Мен отурган жактан, короче, мындай турганда бул жакта чоң терезе ошо подъезддин терезелери бар да. Жол жакта карайт алчу. Маскинаны карайт. Сиз жана эмелек айтып аткан 4-чү этажга чыгып карап отурган. Мен ошол лестницада отурам, бийикте. Мында карасаң көрүнөт. Анан Кородо жарык бар беле? Кородо жарык барбы? Же Бишкекте капкараңгы болду? Жок, жарык. Эшиктин астында жарык Көрүнөт, анда көрсөң таанысың да. Прожектор бар. Ошол жерде кыйла отурдум. Кыйлагыз канча убакыт? Эми примерно нече чейин
Экиден өтүп калды. 2-2-ден өтүп калды. 2-2-ден өтүп калды. 2-2-ден. Сиз аны мындай болот да. Мен өз чакырам дегенде мен кирбедим дачы. Мен ким болсам да бирдеке өтүп бир маалда эшик ачылды. Каякта? Квартиранын эшиги. Квартиранын эшиги ачылды. Мен ойлодум чыгып атышат экен. Анан ошо подъезден ошо бийиктен эле карасам баягы лестницадан кычыктардан көрүнүп турат. Көрүндү. Айбек чыкты. Өз жалгыз чыкты. Анан өз жалгыз чыкты. Мен ойлодум, бирдеме алып атышат машина сарсын деген ой кетти. Анан эмнеге чыкты деп ойлондум. Улыйга түштү. Анан 15 мүнөт турду, кайра чыкты. Сыртта турду. Короче, улыйга түшүп кетти да. Мен көрмөй мынтип карасам көрүнүп калам да менчи. Карабадым да. Подъезден түштүм. Где-то 15 мүнөт турду, кайра чыкты да, көтөрүлдү. 10-15 мүнөттө кайра көтөрүлдү. Эшикти ачып кайра кирип кетти. Кайра кирип кетти да анан. Азыр. Тушунсын билбейм, мен эми моюп отуруп, мени карап отурбайм да. Тез эле чыкты да, короче. Кайра эшик ачылып калды. Кайра эшик ачылды. Бир маалда эле ошол бана чүпүрө көргөнүндө бирдемени көтөрүп чыкты баягы, Сакалжан экөөчү. Анан мен эмне болуп деп ой кетти, анан эмне кетти да. Кайда 10-15 мүнөт экен? Эшикти ачып эле түшүп кетти. Ачык секин эшик жапты. Бир колдон. Ошо баягы Сакалчы. Анан кийин лестницадан да түштү. Улуя түшүп кетишти да, короче. А мен түшүнгөм жокмун. Эмне болду? Баягы чана чыккан жок ишичи. Ачыкчен чыккан жок. Анан кийин эле бир убакыттан кийин чыгышты да. Экөө. Бир убакыттан кийин чыкты. Чыкты да ошо комнатага кирип кетти. Мен басканда подъезден тырк кылып алат да. Баскан жокмун да. Анан кийин кайрадан көтөрүп келатканын билип турам да, мен подъезден чыгып аткан адамды билет. Азыр. Көтөрүп чыкканын көрүп атпайм мен бат эшиктенчи. Анан ошол экинчиси чечен артында чыгып атпайбы баягы. Анан ошол эшикти түтүп атпайбы. Анан экөө түштү. Түшүп кеткенден кийин бир убакыттан кийин кайра чыкты. Тез эле чыкты да, кайрачы. Секунд дегеним 10 мүнөттөн бери дегенде 10-15 болду. Канча мүнөттөн точно билбейм, кайрадан чыкты. Үйгө кирип кетти. Экөө. Үйгө кирип кетти. Анан эле жок болуп кетти да. Bir saat menен ушинтип калды. Кыйла отуруп, тоңуп калдым да менчи. Бат тепкичте отура берчи. Басам десем тепкичте болуп тырык болосуң. Баспай отурам. Анан уже жер деле жарыйт да, дирекциядан жер жарып турат. Анан эле бир маалда эшик тырык ачылды элечи. Bir saatten ötüp almayız. Eşik açıldı. Aybek çıktı. Aybek uzun. Çıktı. Anam bayağı açık çıktı. Aslında. Açık çıktı. Anam üçüncü kaçık çıktı da eşikte cevap olmayan. Akıran cevaptı da burap durup kuruş cevap oldu. Anam düşüp etti de düşüp. Anam men түшүнбөй калдым эч жакканчы. Эмне болуп кетти депчи. Анан айнектен карадым да, туруп алчы. Эмне кылат экен деп турсам, баягы ачкычен киши эч жакка караган жок. Буруп да караган жок. Эшикке чыгып эле тез басып эле машинанын артына отурду. Ошо Айбектин машинасына отурду. Алдыгечи. Айбектин машинасы ошондо забор. Отурду дагы. Бир маалда баягы сакал экөө эки жака чыкты дагы. Эки жака буруп кетти, бөлүнүп кетти да. Нары басып, бери басып, эмне болуп чыгып кетти, түшүнбөдүм да. Эмне болуп атты, нары басып, бери басып. Кыйнараак басып, нары басып, анан кийин качып
бери көздөп басты, үй жака көздөп. Айбек ошодон эле басып келатып эле машинага отурду. Анан эле бир аздан кийин эле баягы машина чыкты арты мененчи. Гараждан машина арты менен чыкты. Гараждан мына үй болсо, мына үйдө машина менен чыкты дагы. Бул жака бурду да, машинанын артынча. Анан ошондо Алмамбет байкенин машинасы бул жака кетти. Бул жака кетти. Алмамбет машинасы чыккан уже көрдүм сени. Мен машинамды танымайсың, Көрдүм да. көрдүм да, машина арты менен чыгып кетет да, мына чыгып мындай токтоду. Токтоп туруп келатканда Айбек бул жака кетти. Бул жака кетти да. Түшүнөсүзбү? Маскадан эле. Мен баягы фар жандыргандан номери көрүнөт да. Сразу билесиң бул машинаны. Хорошо, Ол жашаган үйдө бир эле Алмамбет байке бар машина. Калган Ауди, анан Камри ошол эле да. Анан ошондой Мерс бир эле ошол киши бар. Ошол жашаган кадырды. Анда мен түшүнбөй калдым да, вообще түшүнбөй калдым. Шарт чуркап түшүнбөй. Мен паспорттун жагы постоянно чөнтөгө салып турам. Артча жөнтөгө. Чтобы эшикке чыкканда баары тосуп калса шарт көрсөтөм. Милиция сылсаларды нәрсе салып койдум. Кирдим. Кирсем Алмамбет байкенин кабинети постоянно кабинеттен спальня постоянно жабык турат да. Жабык коюшкан да. Кирсем ачык турат да. Свет өчүк турат. Анан кухня жака карасам ошол эле ойдо турат. Баягы китеп окуган жерде ошо экинчи этажга чыктым деп экинчи этажга карасам свет өчүк да. Обычно чыкканда жандырып коет да, полный свет. Анан чуркап чыктым да өчүк светтерди жандырып полный барам жок да. Анан мен сразу эле ойлодум да бирдеме болду депчи. Сразу ойлодум да азыр онуңар келип мени издеп бирге алып кеткен деп шарт. Мен башыма эчтеке келбей калдычы. Мен ал жерде эч кимди тааныбасам. Ал жерге өзүм барган болсом. Мен кимге барып жалбырайм, кимге айтам? Же телефонум болбосо. Өзү айта бер. Көп сөз айтпайм. Анан мен чуркап чыктым да сумканы алып кол белешкен кийимдерди салдым. Толук салган жокмун кийимдерди. Кол белешкен кийимди салдым, дабдырап калдым да жерчи. Шап баягы акча эми айда ошо алып аткан акчам чогултуп аткам да. Акчаны мыкс алдым да бытырап менен эшикке чыктым да. Эшикке чуркап чыгып эле жол жака чуркап. Үйдө кампан Эчтеке жок, таптаза. Туалет гана да кирген жок. Туалет. Мен onun кабинетин баягы комнатасында айтсам эч ким жок да. Обычно ол өзү отурганда кабинети жабык болот, комнатасы. Анан свет жанып болот да. Свет өчүп, эч ким жок да үйдө. Эч ким жок да. Үйлөрдө таптаза да. Кан эле жок. Анан мен уже башыма эчтеке келип калды. Абдыракым же ондай нерсе мен өмүрү көрбөсүм. Не кылышты эле жол жака чыгып эле колуктурсум таксиге аттым. Токтоду. Отурдум. Каякка деп. Айдай бер дедим сөзүлөчү. Каякка деп. Бир аз жүргөндөн кийин. Анан айттым мен Москвага кетишим керек. Бир жерге апарып Москвага кете турган мени таштап койчу дедим. Уже мен кетишим керек. Анан кийин эле мен өзү айтып калдым. Короче, 4 миллион рубль берсең мен таштап коем. 4 миллион рубль. Макул дейм. Айда айтак чыгар. 4 миллион рубльден сен ашып барса 300 доллар болот. Акчасы бар, өзбектин сумдарына окшош. Айдасаң миллион болуп кетет. Анан кийин менде бир ашып барса 1000 доллар ашылап айлыгын чогулткан акчаларым бар да. Айын алганчы. Мен айттым, берем акчаны айдап, эктеп мен жетишип койсоң болду. Уруп барды. Граница деле ачык экен. Тоскон деле жок. Где-то бир ушул 8-9 саат жүрүп бердиз. Же уйкум келбейт, же машинада отура албайм.
артыман как будто ошолор келаткандай эле болуп атты да артыман. Тезирээк айдачы деп коем. Тезирээк айдачы деп коем. Москвага жеттим, жеткенде не кылыш эле далдырап. Суточный квартиралар бар экен. Күнүмдүз. Ошолорго жатат. Же ол жерде бирөө жарымга же айта албайсың. Кийин анан досума чалып берген телефонду. Ошко. Чалсам эле досум тириксиңби деп калдым го. Мында эмне болуп кетти? Эмне болду? Тынчылыкпы? Мен ойлодум, үйдө бирдеме болгон окшойт дедим да, үйүнүн семьямда калган бирөөсү. Мен өзүм жүргөн чыгып калгайдачы. Чалып алып. Эмне болсун? Мен сен бар жок эсеп жүрдү. Интернетте жүрөт го сүрөттөрүң деп. 2 күн жатканайчы. Москвада. Болчу? Ооба. Ой, чёрт. Не уж боя калсам, бия калсам, мен ойлодум, Роско беттип колумду менин көрөптүр дедим демичи. Мен ошол жерде бирөөгө арманымды айтайын дегем, айта албайм да. Же ыйлай албайсың азыр. Не кылышты билбейм, могу нары болсам, бери болсам. Аман. Мен ойлодум да. Же ошо Москвадан мен качпаганда же ошол жактан келбегенде мен же ошол жактан өлтүрүп коет эле. Же Кыргызстанга келгенде Кыргызстандан өлтүрүп коет эле ошол келгендечи. Анан кой дедим да анан. Кыргызстанга барып келгенде айтайын болгон. Жок жерден өлүп калгым келди. Кыргызстанга барып айтайын дегем. Келейин келбесин. Если мен кылганда, мен келбейт болсом, кимге ачып калды? мен билбейм да точно ошо. Жалпы жашык таштайт. Мен башыма иштеп келбей калгачы. Себеби мен кылбадым да. Бир иштичи. Анан мага жала жабып атабы. Мен жок жерден бунун балдары издеп атса, анан могул жактан башка издеп атса турабы. Мен жок жөндөн мен бирдеме болгум келбейт. Анан мен ушу ички иштер министрлигине болгон деп айтайын деп. Ички иштер немесине келдим да менчи ачык айтканда. Болгон айтып коргообуз деп, мени коргоп бергиле. Мен иштекем жок. Иштекем жок да менчи. Эми мындай биздин түшүнүк